Musa'nın 2-nji kitebi Misirden чыгуу. 1-nji bölüm. Jakıp menen birge öz үй бүлөсү менен Misirge келген Исраил уулдарынын аттары мындай: Рубейн, Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Забулун, Бенжамин, Дан, Напталы, Гат жана Ашыр. Jakıптын тукуму 70 адам эле. Ал эми Жусуп Мисирде болчу. Кийин Жусуп да, анын бир туугандары да, ошол муундун адамдары да көз жумушту. Бирок Исраил уулдары укумдап көбөйүп күч алып Мисир жерине толушту. Мисирде Жусупту билбеген жаңы падыша такка отурду. Ал өз элине мындай деди: Исраил эли бизден алдаганча көп жана күчтүү болуп кетти. Көбөйүп кетпеш үчүн биз аларды алдайлы, антпесек согуш болсо, алар душмандарыбызга кошулуп бизге каршы чыгып, биздин жерден чыгып кетишет. Ошентип ал оор жумушка салып эзиш үчүн алардын үстүнөн башчыларды койду. Азык-түлүк сактоо үчүн алар фараонго Питом жана Рамсес деген шаарларды курушту. Аларды канчалык эзген сайын алар ошончолук көбөйүштү. Алар канчалык көбөйгөн сайын мисирликтер алардан ошончолук кооптоно башташты. Ошондуктан мисирликтер Исраил уулдарын ырайымсыздык менен зордоп жумушка салышты. Аларды лай менен кышка салып, ар кандай талаа жумуштарына ырайымсыздык менен зордоп иштетип, алардын турмушун азаптуу кылып жиберишти. Мисир падышасы Шипра жана Пуя деген аначы еврей кемпирлерге мындай деп буйрук кылды: Силер еврей аялдарды төрөтүп жатканда карагыла. Эгерде эркектер өлсө, аны өлтүрүп салгыла. Эгерде кыз төрөлсө, жашай берсин. Бирок аначы кемпирлер Кудайдан коркушчу. Ошондуктан Мисир падышасынын айтканын кылбай, балдарды тирүү калтырып жатышты.